Suradınız, cevap berem. Dolboru, kezekteki suro. Kızık suro. Ağır eldim bar ele kafeden ovqat jep kaldı deydi. Үйдө тамак жемей жок, конокду деле ошол жактан тосуу, Куранды деле ошол жерден окутмай, ошол туурабы деги. Мен муну бир өңчө жооп берүү оңой эмес. Мен өзүм деле үйүмдө кафеден той бергенибиз бар. Кээде кафеден коноктошмоюбуз бар. Бирок мен ушул процессте бир нерсени байкадым. Мен үйдөн тоскум келип жүрөт. Өзү. Эмне үчүн биз үйдөн тоспойбуз? Себеби бирөө. Үйдө идиш аяк жууш, базардан продукт алып келиш, аны даярдаш, дасторкон жайыш бир аз түйшүк болуп көрүнөт. Кафеге барсаң бардыгы даяр. Дасторкон салып койгон, өзүң да конок болуп отуруп келесиң. Мына маселе ушунда. Бу жерде экинчи мага жакпаган маселе, биринчиден кафеге үй бүлөң менен барбайсың. Немче үчүн коноктоссоң, өзүм барам, жубайым барат. Жана бүт конокторду тосуп, жубайым экөөбүз келебиз үйгө. Менин үйүмдөгү балдарым келген конокторду тааныбайт. Алар кимдер? Мен кимдерди коноктордум, балдар көрбөйт. Алар балдар менен келген коноктор да менин балдарымды тааныбайт. Эгер үйдө болсо, эшиктин алдында бир балаңыз колго суу куят, кызыңыз чай алып келет, көрөт, эшикке чыкканы дагы тиги жериңер каерде десе бир балаңа барып жол көрсөтөт. Каякта окуйсуң балам деп балдарыңар менен сүйлөшөт конокторду тааныштырасың, бул балам болот, бул келиним болот деп. Мунугу коноктошуудагы негизги вазифа туугандашуунун эшигин ачуу. Мына ушул нерсе ишке ашат. Кафеден мен билбедим энди, бул нерсе кафеде жокко эсе. Bu birincisi. Экинчиси, кыргыз кешик күткөн эл да өзү негизи. Жана ат оонаган жерде түк калат дейт. Конок келгенден кийин коноктун кешиги, кыргыздар коноктун кешигин кошунага чейин берет. Кошуналар чакырып кешик берет. Кешик бул береке деген нерсе. Биздин нарыктагы чоң орунду ээлеген маселе кешик. Кешик бербеген карыяны жаман көрөт эл. Кешик калтырбай койду деп. Келген коноктун кешиги майрам үйдө. 3-4 күн майрам. Ап келчи деп. Эми байкуш үйдө ит бар, тоок бар. Аларга деле майрам да. Коноктон. Кожоюнга конок келиптир деп. Мына конок келбеген үй кандай үй? Батышта, мен ушуну уктум чынбы жалган билбейм, үйлөр салына баштаптыр. Азыркы долбоордо конок канасы жок. Гостиный деп коет, орусча конок келсе жатып калат деп өзүнчө бөлмөлөр болот. Илгери батышта да ушул бар болчу экен, чоң сепилдеринде, кийин үйлөрүндө да. Азыр бул бөлмө каралган эмес. Гостиный деген жок, коноkkана жок. Эмнеге конок келбейт? Ал аз келгенси барган сайын батыштагы үйлөрдүн долбоору ушундай түшүп атыптыр, ашканасы да жок. Кухнясы жок. Эмне кылабыз аны? Үйдөн оокат жебегенден кийин. Деп, алар ушу канча маал оокат жесе, оокатын ушу кафеден, ресторандан тамактангандыктан үйүндө оокат да бышырбай калыптыр. Ушундай үйлөр сатылат экен. Мен ойлоп атам, бизде бул кафеден оокат жеген бул биринчи кадам окшойт. Бир канча жылдан кийин балким бизде да ашканасы жок эле үйлөр болуп калабы. Эмне кылабыз эми биз үйдөн оокат жебегенден кийин деп. Анан бизде жанагындай кейтеринг деген да өнүгүп атат, үйгө тамак алып келип бермей. Мына ушулардын бардыгы барган сайын бизди мокотуп, бизди жалкоо кылып, нарыкты жоготтуруп бараткан нерсени мен байкадым. Балдарын коноктосконду үйрөнбөй калат экен. Кафеде кантип тоссун, кафеде официант тейлейт бардыгын. Балдарын конокко эмне деп айтыш керек аны билбей калат экен. Үйүң конокко даярданганды билбей калат экен. Өзүң конокко барып келдиң, коноктоссоң да өзүң барып келиң, келип, деп кирип кетесиң, кийинип кайра чыгасың, коноктон келгендей. Мына ошондуктан мен бул көз карашым колдон келсе конокту үйдө меймандаш керек экен. Колдон келсе үйдө. Келин, кесек, бала, бакыра ошого бардыгы үйрөнүшү керек экен. Мен өзүм да ошону ойлоно баштадым.